Салам достор, бул кино жолу каналы. Бүгүнкү видеодо Ледяной драйв фильмин кыскача айтып берем. Достор, видео башталардан мурун лайк баса кетиңиз. Себеби кыргызча контенттин көп чыгышына бул чоң мотивация берет. Перехвати роль. Бул шахта жумушчулары. Алмазная шахта кетка. 6-туннелде күтүлбөгөн жерден жарылуу болот. Жарылуунун себеби шахтадагы газдын айынан. Жумушчулардын аз гана бөлүгү чыгып калганы шахтанын ичинде калып калат. Бул киши шахтанын жетекчиси Жорж, а бул кишинин аты Майк. Майк карапайым фура айдаган айдоочу. А бул анын агасы Гюрти. Гюрти афазия менен ооруйт. Ошол себептен жумушчулар аны кемсиндип шылыңдап жүрүшөт. Ага чыдабаган Майк чогуу иштегендерге мындайыңарды койсоңор болот деп бирөөсүн уруп жиберет. Майктын ушул кылганы үчүн башчысы агасы Гюрти экөөнү жумуштан бошотуп салат. Майк агасын эч жерге таштабай 8 жылдан бери жардам берип каралашып жүрөт. Шахтанын ичиндеги калып калган адамдарды сыртка чыгаруу үчүн модуль деген аппаратты алып келүү керек экен. Модуль өтө оор жана көлөмдүү болгондуктан аны алып келүүгө чоң вертолеттордун дагы күчү жетпейт. Ал эми самолет менен алып келейин десе аны кондура турган полоса жок. Аны бир гана фура алып келе алат. Бирок фура алып келиш үчүн калыңдыгы 70 см болгон муздун үстүнөн жүрүүсү керек. А бул киши Джим Горден, оор жүк ташуучу фуралары бар адам. Ошол модулду алып келүү үчүн Джимден жардам сурайт. Джим башында каршы болот, себеби жол аябай кооптуу. Чоң муздун үстүнөн өтүү керек. Бирок шахтадагы адамдардын баарын тааныйм жана алар менен жакшы аралашам деп макул болот. Гюрти чоң фурам болсо экен деп кыялданат. Майк аны көрүп, бул аябай чоң акча турат. Ага биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетпейт деп кагазды жыртып таштайт. Ошол кезде Майктын телефонуна кабар келет. Ал кабарда бизге тажрыйбалуу айдоочу менен механик керек деп айтылган экен. Бул кыздын ысымы Танту. Аны Джим атайын түрмөдөн чыгарып алат. Фураны айдоодогу жакшы тажрыйбасы бар болгондуктан билдирме боюнча Майк менен Гюрти Джимге келет. Джим аларга карап, тажрыйбаңар бар экен. Бирок 1 жыл ичинде эмне үчүн 8 ирет жумуш алмаштыргансыңар дейт. Майк агасынын ооруганын айтып жана аны коргойм деп жумуштан жумушка алмаша бердик дейт. Джим Гюртинин колунан эмнекелерин сынагысы келди. Жана Гюртини жасаган иштерине таң калып, экөөнү тең жумушка аламын дейт. Шахтада бардыгы 26 адам бар экен. Аларды аман алып калуу үчүн модулду 30 сааттын ичинде алып баруу керек. Эгерде 30 сааттын ичинде алып барып үлгүрүшпөсө, шахтанын ичиндеги адамдарга аба жетпей өлүп калышат. Эгер модулду убагында жеткизсе, чоң суммадагы акчага ээ болушат. Бул Том деген жигит. Ал өзүнүн коопсуздук бөлүмүнөн келдим жана силер менен чогуу барамын дейт. Ошентип 3 фура менен жолго чыгып кетишет. Жолго чыкканда Джим өзүнүн машинасында суунун ысып кеткенин байкайт. Джимдин машинасы бузулуп токтоп калат. Майк алдыда кетип бара жаткан эле жана токтоп Джимге жардам берүү керек деп ойлойт. Ошентип артка жүрөбүз дейт. Ал Танту болсо бизге токтогонго болбойт, алдыга жүрүүбүз керек. Антизе муз жарылып кетет. Джим тросту байлап жатып, бутунун ыңгайсыз турганын байкабай калат. Ошол кезде муз жарылып, Джимдин фурасы музга батып бара жатат. Ал өзү болсо бутун чыгара албай калды. Сууга баткан фура өзү менен кошо Джимди дагы ала кетет. Джим канча кыйналса дагы куткар деп кычкырбайт. Тескерисинче тросту үз, антизе экинчи машина дагы сууга батат деп айтат. Ошентип Танту Джимди үзөт. Ал Джим сууга чөгүп кетет. Токтоп турууга убакыт жок. Ошол себептен экөө тең фураларын айдап жолдорун улайт. Фура катуу жүргөн сайын дөңгөлөктөрү тайып, ары бери чайпалып экөө тең эки жака кулайт. Андан соң Том түшүп Майкка Джимдин машинасынын өзүнөн өзү бузулуусу мүмкүн эмес. Буга күнөөлүү Танту дейт. Майк туруп Тантуга сен баарына күнөөлүүсүң, Джимди дагы сен өлтүрдүң деп айтат. Танту менин эч кандай күнөөм жок деп пистолет такайт. Гюрти артынан келип Тантунун куралын тартып алат. Тантуну ошентип жипке байлап салышат. Фураларды ордуларынан тургузат. Майк менен Гюрти модуль аман экенби деп кароого кирген кезде Том сыртынан жаап бекитип таштайт. Том фурага олтуруп Тантуга тынч отур дейт. Бирок Танту каршылашат. Том аны уруп жиберет. Колуна жарылуучу затты алып, Майк агасы экөө турган фуранын астына таштайт. Майк менен Гюрти кондиционер турган жерди уруп бомбаны ыргытканга жетишет. Бул нерсени алыстан байкаган Том Майк менен Гюртини өлдү деп ойлойт. Майк фуранын прицебин муздан чыгаргысы келгенде темири үзүлүп сууга батып кетет. Жана Гюрти дагы чогуу сууга чөгүп кетет. Муну көргөн Майк Гюртинин артынан кирип, бир тууганын куткарып алат. Ошентип Том шахтанын жетекчиси Жорж менен жолугат. Жана бул жарылыштын уюштуруучусу дагы ошол адам. Шахтадагы адамдар тирүү калбасын деп атайын Томду аларга кошуп койгон. Ошол жерде туруп Жорж Томго айтат. Ушул турган тоого чык дагы ичинде Тантуну байлап кулатып жибер. Себеби кийин текшерүү болгондо Танту фураны башкара албай тоодон кулады деген жыйынтык чыксын дейт. Том фурага кирсе Танту ойгой экен. Бул сумкасынын ичинде эмне бар экен деп колун салганда ичиндеги Гюртинин чычканы Томдун колун тиштеп алат. Ошол кезден пайдаланып Танту Томду уруп фурадан түшүрүп жиберет. Жана да алдыга карай фураны айдап жөнөйт.
Том болсо фуранын астына жабышып, бензин багынын шлангасын жулуп алат. Танту менен Майк рация аркылуу сүйлөшөт жана айтат: "Мен сенин артыңдан барам, алдыга карай токтобой жүрө бер" дейт. Бензин азайып бара жатат. Бир кезде Майктын фурасына бандиттер чабуул жасайт. Майк менен Гюрти бандиттер менен өтө узак кармашат. Ошентип Майк дагы, Гюрти дагы жеңет. Ал Тантунун бензини түгөндү. Артынан Том жетип келди. Бактыга жараша Майк дагы жетип келип, Томдун машинасы менен жолдон чыгарып жиберет. Бирок бул жагдайдан Том аман калып, тирүү чыгат. Жана тоонун үстүнө чыгып, бул жерге бомба коюп, чоң карды жарып жиберет. Кар көчкү башталып кетет. Танту менен Майк эки фураны айдап, кар көчкүнү айланып өтмөк болушат. Кар көчкүдөн кутулушту. Жана да Танту жаракат алып калат. Аман калгандарына кубанган бир туугандар ары карай жолдорун улантат. Экинчи фураны айдап, артынан Том келет. Майк рулду Гюртиге берип, модулду аягына чейин жеткирди. Майк Томду аткысы келет, бирок тийбейт. Жана Томдун машинасына кирип, аны токтотмок болот. Экөө тең машинадан түшүп калат. Фура жай жылып кете берет. Майктын Томго күчү жетпей жатат. Гюрти жол жүрүп келе жатып көпүргө келет. Бирок көпүрө оор салмакты көтөрө албайт экен. Ошол кезде Танту: "Мурун мен бул жерден көп жолу өткөм, рулду мага бер, өзүм чыгам" дейт. Көпүрөгө кирген соң дөңгөлөктөрү тайып, фура ордунан жыла албай жатат. Гюрти болсо дөңгөлөктөрдүн алдына коликтерди таштап, андан ары чыгуусуна жардам кылат. Көпүрөнүн тростору биринин артынан бири үзүлүп жатат. Майк фуранын ичинде Том менен мушташып келе жатат. Машина катуу ылдамдык менен келе жатканда Майк секирип кетет. Том болсо машинанын ичинде калып, сууга чөгүп каза болот. Фура мосттон чыгып үлгүрдү. Ошол кезде мост кулай баштады. Четке чыккан фура сыймаланып артка ажылат. Ал Гюрти эшикти жабамын деп, акыры эшикти жаап, өзү ортодо кысылып калып калат. Ошентип Гюрти эрдик кылып каза болот. Ал Майк болсо агасын көрүп ыйлап кала берди. Майк менен Танту модулду аман эсен шахтага алып келет. Күзөтчү сигнал берди. Ошол замат модулду орното башташат. Модулду дал убактысында алып келишти. Эгерде кичине кечиккенде ушул адамдардын бардыгы каза болор эле. Шахтадагы бардык адамдар тирүү жана Танту өзүнүн бир тууганына жолукту. Шахтадан чыккан киши директорго мунун бардыгы колдоо атайын жасалганын айтып берет. Майк болсо чыдабай Жоржду бетке уруп жиберет. Ошентип Жорж түрмөгө камалат. Модулду убагында алып келген үчүн Майк менен Танту чоң суммадагы акчага ээ болот. Жана Гюртинин кыялдаган фурасын Майк сатып алат. Достор, кинобуз аяктады. Эгер видеобуз жакса лайк басып, кийинки видеолорду өткөрүп албаш үчүн каналга жазылып, коңгуроочуну басканды унутпаңыз.